Enne kengin can çıgar. Atandın görüldüğüne korkuan çangı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга кыргыз эл акыны, Кыргыз Республикасынын өндүрүшүнө эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын ойлоп табуучусу, ошондой эле СССРдин ойлоп табуучусу деген атайын наамдардын ээси акын агабыз Надырбек Алымбековду чакырганбыз. Агай, куш келипсиз. Сиздин бул айтылган жогорудагы наамдардан тышкарыдагы Чыңгыздын жетекчиси деген, начальниги деген дагы наамыңыз бар. Себеби сиз 9 жыл бою Кыргыз жазуучулар союзун жетектегенсиз. Мына бүгүнкү күндө ошол Чыңгыз агабыздын 90 жылдык юбилейин белгилөө өтүп атат бүт республикабыз боюнча. Анан ушу Чыңгыз агай менен иштешип, ал кишинин чыгармачылыгы боюнча изилденип, көптөгөн сөздөр айтылып жүрөт. Ошо Чыңгыздын адам катары, сиздин подчиненныйыңыз катары кандай адам эле, ушуга бир токтолсок агай. Эми рахмат, ушинтип урматтап чакырып, ошол чикем тууралуу сүйлөп берүүгө чакырганыңарга. Эми биз ошол Чыңгыз Айтматов деп эле ошол уктап жазсак деле, каякта жүрбөсөк деле чике болуп калды да. Бүтүндөй элге чике деген бул аябай жогорку наам. Анан эми ушул өндүрүштө иштеп жүргөндө бир окуя болду. Мен чикемди ушу көргүм эле келип жүрчү да. Анан түштүктө Ошто көп жыл иштедик. Жанагы пактадан кездеме окуучу комбинат. Анан жаңы жаш жетекчи болчумун. Анан аяктаба жаштар бир 12 миң, 14 миң иштейт. Орточо жашы 17-18 жаш. Абдан план толтура албайбыз. Ошо кезде ушул пленум болуп калды. Борбордук комитеттин пленуму болуп калды. Ошо элге керектүү товарлар боюнча. Анан келип анан мен отурсам, келип отурам. Күтүп эле атам, план толтурбагандарды жогору жактан аябай жакшы эле талкалайт да. İştebey жатасыңар тиги бу деп партиянын эмеси ошондой болчу. Ошол биягында, сол жагымда ушул мен отурган жерге чикем келип отуруп калса болобу? Мен аны билбейм да. Мен аны билем, ал мени билбейт да. Аны отуруп калды. Бир убакта ушул баягы менин үстүмөн бир талай сындар башталып калды. Ушундай Оштогу ушул текстил комбинаты абдан аксатып атат, жылына мынча миллион деген эмени бербей жатат, кадрлар менен иштей албай жатат, союздун масштабта мындай бир биздин экономика мартка тартып жатат деп баягы жоголот. А мен ушуну карабайсызбы? Мен баягы сынды критиканы угуп жүрө элек кишимден баягы коммунист катары жанымдагы чикемен уялып атам да. Ушу адап жогору жактан согуп аткан киши ушуду билбейт да. Билсе карап турбай, Надырбек сенсиңби деп айтмак да. А мен ошо киши билбесе деле жанында отуруп алып уялып атам да. Ушу киши билип койсо кандай болот, бир жаман эле киши экен деп айтат го деген ой менен бир аз отуруп анан пленум бүтө электе эле анан чикем чыгып кетип калды, акырын басып. Уф дедим, бошой түштүм да. Ал ушу жанагы эмеден эмес, эми жогору жактан эмес, ошол урматтаган, жакшы көргөн кишиңдин ошондон кантигиндей тартынат экенсиң, билсең билбесең да. Ушундай окуя болуп өттү. Анан кийинчерээк анан бул киши менен бет алышып, сүйлөшүп, мына жаштылар союзу ошо СССР кулагандан кийин 2-3кө бөлүнүп кетип, ана кишиге да бир талай доматтар айтылып, сөз айтылып, ушундай деп анан ал киши Горбачевко кеңешчи болуп анан батышка кетип калбадыбы? Анан бул ким эле Жунай аке Мавляновго берип кетти. Ал киши бир жылдан ашыгыраак, 1,5 жыл иштеди, аябай жакшы киши эле. Анан эми улгайып калганбы? Эң маселенин бардыгы ушул жаштар союзун каржыдан чыгарып салды да. Каржыдан финансовый республикалык бюджеттен чыгарып салды. Чыгарып салгандан кийин эле бардыгы
o timde баягы кандай десек, баягы коyon bakкандардын деле, ары bakкандардын деле эмесиндей тобундай болуп калды. Мындай жаштуулар союзу деле ошол коомдук башталыштагы эле уюм болуп калган да. Анан эми баягы атактуу баягы 34-жылы Тыныстанов, Токонбаевдер түптөгөн эменин тарыхы өзүнчө, кадыры бар өзүнчө уюмду башкара албай калышты. Ошо акча болбогондон кыйын экен да. Анан ошондон кийин мени ошол кадыр барктуу кишилер ошол чакырып, анан эми сен килем комбинат экенсиң, бизге жаштуулар союзуна мен мүчө болуп калгам ал кезде. Сен иштеп бергин деп, көпчүлүк аксакалдар чакырып анан мени көндүрдү. Мен айттым, мейли 2 жыл иштеп берейин дедим. Абдан бир чуулгандуу нерселер менен шайлашты. Бирөө бол десе, мунун акчасы көп болсо эле биздин уюткулуу, ыйык ордобузду сатып алабы дегендер да чыкты. Жыйнаштан чыгып кеткендер да чыкты. Анан ашы кылып баягы колго салганда мени шайлашты. Эми ошол баягы эми чын моюнга алыш керек. Ушул жаштуулар союзу жок болуп кетер убагында келдим да, мындайча айтканда. Анан баягы колуман келгендин баарын жасадым. Анан ошондо мындай бир жылуу сөз укканга да зар болот экенсиң. Бир күнү Сүйүнбай агабыз келип калды. Менин кабинетиме анда ошо Төрөбай Кулатов ошол жогорку эменин советтин эмеси отурган жер болчу. Кабинетте отурсам келип, Надырбек кандай болуп атасың дейт, билбейм. Жалаң эле орден алып жүргөн киши элем, берин талкалап эле атат. 22 жолу кесипке жазды. Дедим, анан 16сын бериге коюп койдум. Чай ичип отуруп анан, Сүке, бу кандай дейсиз? Мен ушу талкалап эле атат. Эмне кылайын эми? Мына кагазга жооп берейинби, жокпу? Дедим, аяğı көйүп кет десем. Мындай карап, анан мен сен агаңан үйрөнбөйсүңбү деп койду. Анан учкан жокмун, кетип баратат. Сүкө деп артынан барып, кайсы агаман үйрөнөм десем, агаңан үйрөн деп таягы бар болчу, асамсы. Мен агаңан үйрөн деди. Тоо дедим. Анан кайра коридордон кууп жетип, Сүкө айтпайсызбы, кайсы агаман үйрөнөм деп, мен да кыйналып атам. Сүйүнбай Эралиевди айтып атасыз да? Сүйүнбай Эралиев да Сүкөмгө айтып атам, ал кетип баратат. Анан алдынан тосоп алып айттым да, кайсы агаман үйрөнөм, айтпайсызбы десем, таягын мындай көтөрүп туруп, Чыңгыз агаң эмеспи деди. О, агам дедим. Ошондон үйрөн деп алып басып кетип калды. Селейип туруп калдым. Көрсө, Чикемдин эң бир мыктылыгы, каармандыгы, улуулугу болсо керек го. Ошондой жанагыдай сындарга айтылган сындарга аргандай, орусча айтканда критикаларга мындайча айтканда чычалап, ала көрөлбастык кылбай, баягы өз калыбында сабыр менен жеңип кетчү экен да. Мына ошо болбосо жооп деле бербейт экен да, мындайча айтканда. Анан мен ошону эсиме түшүп, анан келип жанагы орун басарыма айттым, мына кестерди эстеликке алды, ыргыт эле жиберчи. Жамандыгыбыздан шайлаган жок го, бизди ушу багып берет, кармап берет деп шайлады. Мен колуман келген иштеп берейин. Давай ыргытып жибер дедим. Анан ошондон кийин мына ошол агаңан үйрөнгөн деген сөз кийин мага аябай башка кызматтарды өйдөтөм менен көп болуп жүрдү. Ушул баягы Сүйүнбай Эралиевдин агаңан үйрөнгөнү мага дайыма мындай бир көкүрөктө калган бир жакшы ой болуп калды да. Ушул анан кийин чикебиз менен кийин 1-2 жыл иштегенден кийин акчаны абдан көп акча кетет экен жаштуулар союзунун. Жанагы эле тройка деген эле телефонда жер жаан акча кетет экен. Эптеп кармап туруп анан кийин Чикем келип калды бир күнү. Келип калгандан даттанып Чике ушул бир 2-3 чарчап кеттим. Тияктагы ишим дагы аксап атат. Эс сургулагандан кийин бардык эле ишканалардын баары аксап. Сиз комбинаттан кетпей эле тиякта да биякта да отурган турбайсызбы? Атам десем. Анан адам Чикемдин катуу мындай дайым эле жумшак мүнөзүн угуп жүрөм да, керилип, абдан жакшы сүйлөгөн. Бир тууган агамдай эле сүйлөп жүрчү. Ошол жерден анан кес айтты мага. Надырбек, эр жигит эл четинде, жол бетинде дейт. Эл четинде болбосо да элдин ичинде да оор кызматтар бар. Анан ошону көтөрө тургандардын бири сенсиң.
Anan keyin emi 1-2 jyl iştep alıp ketem debey bular da hem kiçine ança munça oňap goýgan ekensiň. Sen getkenden dagı tarpy çygyp galat, bolbay galat. Adabiýat bul gelecekniň jumuşy. Biz barybız adabiýat üçin eme kılgan, hizmet kılgan kişiyiz. Sen dagı çydagyn batyr dep koydu. Katorak aýtdy maga. Mesela düştüm de annen oylap çinele bul Çyngız agam to'g'ri aytib atat dep. O'sha men janagy siz aytganday 9 yılga çeyin kolumdan gelişince bunday tarttım da tartıp jüktü. Anan keyin çoň jumuşum öner jaýlardagı bagy keyin toktody. Men hem kolumdan gelişince ayakta daýabay garmap durdum da ayabay öte uyku jok. Eň elenemesi moraldyk. Kol menen kurgan, özüňdüň kol menen kurgan 102 milyon dollarga kurulgan işkanany çaçıp jiberiň gelbey. Ayaktan da men azabyn jep durdum da. Şunu aýtganym. Akyry barbyr toktody. Talanmay kalgandardan da çıktı. Jogary jakty makuldugyny alyp orta joldan bayağı kamçı çapmay ele kılıç alıp çıkkanlar çıktı. Alar menen dişleştik. Anan keyin oşo jaşlar soýsun biyagынан da garmap turgandy maga aябай oor boldu. Şu menen neme aýtaýyn degenim bu çiken menen da janaşa jürdüm. Hudaýga şükür. Misaly Turkiýada bolup kaldyk. 70-nji jyldykdary bolçu. Anan men baryp kalsam oşo yerden men joluguşup kaldyk. Anan hem bu kişinin mındaça aytkanda jöp jönököy anan janagy bir özünün abroy gadyryna taň galam da. Oşo yerden Çyngız geldi degende ele oşol İstanbul şahrynyň başçysy meri. Aldy bir 15-16 milyon iş kişi boldu oşo geste. Oşol Gurtunya degen tosup çykdy. Çikemni alıp tosup anan bayağı men kalalar bizden başka jakşı yerge anan bayağı en mutlu degen restoranyna bardy. Men iki jolu özü orden taktı. Çikeme men anan tegi Muhtar Şahanyp birge oturup çürdük. Hem oşonda çikemdin oşol kadyryn aýtam da, oşunday şunçalyk biýik darajada kadyry oşo türk tuğandar bayağı özüniň tuğandan gelgenden de jogoryrak aябай kütüştü. Yani el menen çogulup el bayağı jaşlar menen de jolukturdu, köwelen nerse kıldı. Anan keyin bir 4 günden keyin kettik. Samolyotga oturgandan keyin men janagy kiçineke çöp çaba turgan maşina alıp aldym. Elektr menen jüre turgan. Ondan çikeme alda maga dedele Türkler abdan çoğun benzin menen jüre turgan alıp berip turgan köýün salyp men kiçakanda turup karap turup bu mine dedi mına çöp çapkanda aldım. Oy bu samolyot meniki mine çoň dep kaldı. Anam Türkler de jakşı eken tuğandary çoň kişige çoň beret eken kiçineke beret desem katkyryp jiberdi. Salyp kelip jolda gelatyp söz bolup janına gelip oturdum. Alem janagy aldınky biznes klasta bolçu men ekonom klastamyn onu oturup anan akaýyp jönde söz bolup ketdi. Akaýyp ketemmi ketpeyimmi dep turgan jylдар bolçu. Bu bayağı günü 1-2 jolu süýledi. Bu akaýyp ketpeybi Nadyrbek kandaýsyň dep kaldy. Men aýtdym süýlese süýleý beret da gaktan ketmen dep salmaýynça kiş ketpeyt go dedim. Kantyp dedi. Oşontyp ele dedim. Kanaken oşondur 15 yıl bolup kaldy. Ketsem bir başka bir güç aralaşpasa ketmen demeýinçe ketpeyt. Çike dedim. Kantyp ketpeyt dep taň galyp kaldy. Anan men bayağı sarı kişinin açusu teskelet degende jana oturup çike dedim. Eldin aýtganyny aýtaýyn, özümdün aýtganyny aýtaýyn, gapa bolmaňyz dedim. Şunu siz kıldyňyz dedim. Şu sizge el şunçalyk emeler Çyngız iştep bergen prezident bolup dep surandy öle. Surangan moýnuňa aldy alasy. Siz oşonda ele bul akaýyp iştebeli özüňiz bolup turup bir-iki jyl iştep anan bir Kırgızstyn azamatyna berseňiz
Abdan sonum bolбойт Жол көрсөтүп, iya жол көрсөтүп турат элеңиз, бүтүндөй дүйнө сизди колдойт эле дедим. Анан кийин абдан жакшы болот эле го бул. Мына мен мамлекеттин бир чоң чөнтөгүн кармап турчу элем. Анан бир чоң сумканы, кур сумканы көтөрүп алып, сиздин жаныңызда жүрөм, ушундай жумушпу дедим да. Десем эле бир чекитти карап эле отуруп калды. Анан мен коркуп кеттим. Ооруп калабы деп жолдон аябай катуураак айтып койдум да. Анан акырын басып бир 15-20 мүнөт нары өсүп өрдүм, барып туруп аябай ушундай тынчсыздандым да. Ооруп калдым, эмне катуу айтып алдым агама деп. Анан кайра келсем оңолуп калып бир Надырбек ак вино алдырып койдум, ичесиңби ушуну дейт. Анан ичкем, мен эмел ичпейм. Сиздин жаныңызда отуруп эле бир жакшы сөздөрүңүздү угайын деп отурам деп анан теманы такыр башка эмеге нукка бурдум да. Анан аябай сүйлөп, ошондо мен таң калганым, мени кагып салбай, сенин жумушуң эмне дебей, ушунчалык өзүнүн токтоолугу менен токтоолугу, анан ошол өзүнүн ошо кезде мүмкүн ойлоп жүргөн оюн мен катуу айтканым менен жаманбы жакшы сөз көтөрүмдүүлүк экен, өтө сабырдуу экенине мен ошол жерден таң калдым да. Болбосо бир башка ушунчалык ушул эл аралык деңгээлдеги киши анан бирөөнүн айтканын эле моюнуна ала бермек беле. Ошол сөздөрдү мен кийин дагы ал киши менен айтып, кээде керектүү нерсе айтып койсом, унчукпай угат да, дайым унчукпайт. Анан бул немеси ушу канча чай ичип, мына биз үйгө да чакырып жүрдүк. Анан ушул чыгармалары 180 тилде чыгып, канча бир 100 мамлекеттерге барып жүргөн киши эч качан эч бир бу киши мен баланча жерде болду элем, мен Америкада болду элем, мен Кытайда болду элем, ана ар мени минтип тосуп алды деп көбүнчө ушинтип айтышат го барып келгендер. Андай сөз таптакыр уккан жокмун да. Ошол эле бир биздин чоңдор жөнүндө, биздин бир болуп аткан бир ушул кездеги оор маселелер жөнүндө да айтчу эмес. Анан калкпы адамгерчилиги аябай бийик эле да. Мисалы бул киши бар эле айтат, Чыңгыз бул мисалы ушу биздин туткан ислам дининен алыс, космополитический тиги бу деп айта беришет. Анан бир күнү мен аны айтып коеюн, ошол үйүнө келип, жаңы болсо тиги Бельгияда калып турган өзү келген экен, ооп келип учурашып, анан баягы кара козубузду союп дегендей бала чака менен келип, мындай бир кенен отуруп, агабыздын жанында бир сөз унугуп кеткени келдик да. Gelip otursak, süйлөшүп kaldık. Ona abdan kamdanıp жүргөн, ben ayttım, eçke, uşu Kırgız balasını, hiçbir Kırgız balasına berbegen, şunday baktaalaydı, oğumatты, atak tankты, Kuday sizke beri atat dedim, buna biz sıymıktanabız. Şunun, birok siz çıkayım, geçirip koyumuz, kaçan Kuday deyiz dedim de, desem belem. Oşonda oyloğum, davri katurak, kagıp jeyim go dep jok. Unçukpay ойлонуп туруp, анан кийин ошол маселеси жөнүндө эч кандай каршылыгы жок экенин айтып, анан бир талай сөздү бүткөндөн кийин Надырбек, мен кыйнабай турчу, батыш жакта жанагы иштеримди тапшырып келейин, бир кичинекей жайыраак эме болоюн. Анан бүгүнкү сен айткан маселени ошондо баштайлык, мен деле ойлонуп жүрөм дегендей мамиле кылды да. Анан эми ошол отуруштан мен ойлодум, чикемдин деле жүрөгүндө биздикиндей эле Кудайы бар. Биздикиндей эле эртең кеч Кудайды ойлонуп, ал деле жакындары болсо Куран окутуп, ал деле ошол жакындарына барып бата кылып жүргөн эле киши да, сиз айткандай. Анан ошол бир күнү кайненеси өлүп калды. Кайненеси өлүп калганда мага кабар берип, биз кичине катташыбыз бар эле. Анан келсем, кайненесинин үйүндө жанында Муктар Шаханов, ак үйдүн балдары отурган экен, биздин барганда 100ге жакын эркектер отурган экен. Мен отурууда акыбалын сураганча эле мен кеч келип турум, молдоке, ошол жердин молдокеси жанаса деп кыйкырып жиберди. Жанасага туруш керек. Болгондой жанымда оң жагымда отурат, ийинибиз тийишип турат. Чүкө, тур, кеттик дедим.
Karap, mintip karap jarıktık. Men dagı bu deydi. Kızık, kaynananız ölüp жатсыз, анан şu şöyle oturasız beldim бар teka çıksa. Kettik. Böyle tursam elpek durdu beçara, durdu böyle. Men birinci var böyle çıkemdi. Nemege janasa namazga turdum. Turgusu bana biyakta kelgide çıkem gelip kaldı dep jangsagança Muhtar Şakan ve Avil'in balları gelip durup kaldım. O şehirde bir 100'e yakın erkeklerden biri de kalbay janasaga durdum. Oşol çikemdin kadırın. 2 minut okulup bütten ayttım. Çike uşul ele, uşul binede, uşul kaynananızdan Kudaydan geçirim sorap, uşul bir emesi bolmasa degende söz bir yerde hiç nerse yok. Bul part namaz çike dedim. Bul ayet namaz, cuma namaz, ayrıca janasa namaz bul kadimkele pars namaz. Tanda jogorı turgan namazlarda pars namaz. Oşonu aytıp ana men kişine kийинки töyüme jasıp koydum. Çыңгыз namazga turganda dep. Em oşo kişi bir abdan bir katı içinde bir başka din, bir başka oy жүрse turbayt elе de koyçaylanayın sizler. Maga тийбегиле de öyle koytuldu. Надырбек агай, мынакей siz Kırgız коомчулугу Куранды ыр менен кыргыз тилине которгон адам катардагы билебиз, ошол которулган Кураныңызды чикеме бердиңизби? Мүмкүнчүлүк болдубу? Же бул чике өтүп кеткенден кийин мен doğru al 2008-yılı öttü. Men 2008-yılı büttüm. Bir 5-6 ay raznice olup kaldım. En balganda da men kötörüp alıp Çыңгыз agabızga barmakpız koy. Birinci yıl oşa kişigen kalgan kitepleri istele alıp жүрдük. Bibliotekasında bardır. Oşol tuğra ayttınız men oyumda oşol a kişige biraz vakit jetpey kaldı da. Jetpey kaldı. Bolbosa ya Nadir sen kotordun mu? Kantip kotordun mu? Ya hadi oy dep ösünden bir mınday bir жылуу дайым эле сүйлөшкөндө ким болбосун жылуу пикир менен айтышты да bir мындай сурданып отуруп бирөө менен сүйлөшчү эмес да. Анан ал эмес үйүнө звонить этип калабыз, тройкада бар, мен билем да, анан өзү алат. Сүйлөшүп калабыз. Дайым келгенде сүйлөш. Анан үйүндөгүлөр ооруп да калат а киши. Анан үйүндөгүлөр абдан урушат экен, кийин жеңе менен сүйлөштүк. Ой жат дем алгын, телефонду биз алабыз десе такыр болбойт. Мени адам деп чалып атат да дейт. Карачы, мынакей ошо ооруп атса да, анан ошон үчүн адам адам болуш керек. Дүйнөдө ошол жанагы эң кымбат ошо күнүгө адам болуу деген ошонун бекерден чыккан жок да көкүрөгүнөн. Бул эми Надырбек агай, мына Куранды алгачкылардан болуп Союз тарагандан кийин Крачковскийдин котормосун Эрнест Турсунов агай которбоду беле. Анан баягы арабча Куран менен салыштырып ошонун Крачковскийдин котормосуна дагы мындай түзөтүүлөр демелерди киргизген Темиралы Кунашев деген жигит бар, өзү гитара чертет. Анан Çыңгыз агай менен дагы жакшы мамиледе жүргөн экен. Ошонун айтканы бар да, баягы Куран жөнүндө ошо которуп атканымды айтып, анан Курандагы жанагы талак маселесин айтып берсем, чекем аябай таң калды дейт да. Куранда ошол бар бекен деп. Мынакей Куранда момундай экен деп айтып бергем дегенде, анан мен жана сизге суроо бергеним дагы 4 аялга чейин ошол маселелерин айтып бергенде аябай таң калган деп айтып бергенде, анан мына Куранды сиз канча убак котордуңуз агай? Бул деген оңой иш эмес да. Өзү негизи Эрнис агайдын которгон котормосу боюнча дагы бир топ сындар айтылып эме болуп жүрдү. Раматылык Эрнис Турсунов агай, мен кайрадан которуп чыктым, Порохованыкын, ушуну бир чыгарганга спонсор табыш керек эле деп жүрүп, анан көз өтүп кетти да, чыгара албай калды. Сиз канча убак котордуңуз? Анан кайсыл вариантты алып котордуңуз? Түз эле арабчадан котордуңузбу же орус тилине которулгандан котордуңуз? Ушулар тууралуу да айтып берсеңиз. Эми мен 5 жыл отурдум да. Эми жанагыдай азыр кара сөз менен которуп жатпайбы? Аны мен деле 1 жыл, 1,5 жылда которуп коймокмун кара сөз менен. Анан эң кыйыны аны ырга салыш. Мен ыр менен котордум, ырга салдым да, ошол аябай өтө кыйын болду. Түйшүктүү 6666 аят бар. Ар бир аятта бирден, экиден маани бар. Такыр бири-бирине окшошпогон маани бар. Ошонун бардыгын эми ыр деген уйкаш да. Ошо уйкашын табыш аябай мага өтө кыйын болду.
kara sözgө kotorup koyup turup anan kiyinip alıp turup anan köçögө çıkıp ketem. Dayım anda Karabaltada jaşaçım. Çıkıp alıp anan keyin oşo uykaş isteyimde жүрө anan bir wagtda bir oy gelip kalat. Tabii Kuday Taala berse gerek o. Anan men de 60'tan anda aşıp kalgam. Men üydü kara jügürem kadimkidey. Sen unutup kalbayın deyimde kelip anan da darat alıp oturuş gerek ani bilesiz da. Anan otura kalıp turup ondan keyin an jazamda. Dal uşunday men 5 yıl men bir pastel azırkıda jana makabatırların jaskanda eli koyuldup jasalbay koydum. Mümkün demes eken. Asır uşunga çeyin moynum alam bardığını lırga salıp millet tisip şuruday tis albay koydum da ondan banday başka manege kılıp anı bagı kaşa kalıp anan tömen jagına biraz düşündürüp şu elge jetibige aya dalalat jasadım da birok men bütünдөй bari nemesi menen oydagıday kılam dep uşunga çeyin ayta albaymın. Kur'an'a baş men kolumdan gelgeni jasadım da uşun menen. Anan janagı köp moldakeler ayabay köp maga köp bayağı sın aytıştı, örttöş gerek deşti, muftiге ayabay eme kılıştı, top bolup bardı janagı menin ememdi başka redaktör bolgan Molda Savur. Alabdan çoğun alım Arap dilinde süyleyip jasat, Fars dilinde, Orus dilinde de uşunday çoğun alım. Anan ki men özüm Oruslardan, Özbeklerden, şu Porokovadan bardık mümkün bolgon bizdin Kırgızların emesinden de barın paydalandım da 5 yılga genen paydalandım. 1 yıl kalganda Molda Savur jana Munir dep koyot tafsirler etsin. Oşo Munir'in kitebin aldıga koyup oşo jana manisin, maňysyny kotorgondoru bar da. Anan 1 yılça oturup atayın Karabaltaga şu alıp ketip jürdüm. Oturup alıp turgandan keyin özünün Arapty bilet de Arapçadan al eme kılat. Men bayağı murunku kotorgondorumdu bayağı jondop kotorgam da oşonun bari gaýra birden terip çykdyk. Mındaça aytkanda Orus dilinden argaýs dilden kotordum desem bolot. Birok tüýüne gelgende Arap nemesi menen 1 yıl gaýra işlep çykdy da menda. Agay mınake siz tege ajıga barıp kelgen ajı kesiste. Anan şo ajıga barganda Medinadagı Kur'an kitapxanasынан bayağı eň algaçkı Kur'an kitapterdi görө aldыңызбы? Men al Karoldun emesini degende karamagında bolsa gerek de. Anı men görө alganym jokmun. Anan janagı Moskvaga koyup burgoýdy. Murutun, sakalın emesini oşolordu görsetdi. Anan janagı men kiyin meni janagı dep opuzalaşıp tigi bu degende men ekinci jolu emede bolup kaldım. Oşo Kur'an kotorgondordu ayabay ayakta silayt eken. Anan bayağı berdegi bizdin Araplar maga ekinci jolu bayağı beker eme berdi. Karoldun esebinden de beker berişti de. Anan üstöründen anan beker berip men barıp geldim. Yani oşondo oşo biakta udu bolup atkan. Anan men ketip atıp Medinada bir çoğun ayabay çoğun şeyh bar eken. Oşoga bayağı kotormaçı menen barıp kirdim. Ayttım. Men üşintip kotor delem, ırga sal delem. Anan köp bir talay nemeler ırga saluga bolboyt. Negisinde ele berdegilerin bar ırga saluga bolboyt degen ele emesi de bulu ikkitep. Anan üşintip atat oşon misisten soraýyn dep men mындай armanymy ayttım da içinde gıynalyp turgan bak. Anan çoğun kişi eken karap turup hiç yerde görsetme jok, ır menen jasça, kara söz menen jas degen anda görsetme jok biz dedi. Kep oşo jakşı kotorup eldin jüregine jetkiriş. Manysyn jogotpoy jetiş gerek dedi. Aytyp koýaýyn dedi, bul Kuday Taala kotorgondu har kim gele bere berbeyt dedi. Kuday Taala süýgen kişisine beret. Süýgen kişisi kolundan gelgen emgegin jasaýt. Ne malı tak bir gana alda ösü bilet. Birok oşo süýgen kişisi men bergen sen ekenin görüp turam, hatasy köp. Oşon üçin şunçalyk eme bolup, şunçalyk janyň açyp turganda görüp turam dedi. Birok bar orduna gelet. Eki dünýede baktylуу bolasyň. Men uşunu aytyp goýaýyn. Sen gamsanama dep jandan bir çoğun bir emege salıngan bir çoğun belek berdi.
Anan yanında aytıp boldu bular büttü dedi. Oşo oydan çıkıp alıp türeverdim. Kuvat alıp içine Kuday taala. Keyin öyde ötemen boluştu, tigi boldu. An 5 yıldan keyin da biröөгө ança-munçaсын oňdotup ayabay. Anan tas golumdan gelgeni kılıp kayrır gaylantып kayra çıkardım. Hiç kim hiç nerse degen jok. Anan emi sadagan giten Kuday birdemke dep ayta albaym. Bu gebir bilimdi moldakeler. Jönele oşo jönele bayağı göröl başlyk eken da. Oşonda düşündüm. Özü negizi agay men bul surooну берип аткан себебim Kur'andın bayağı Arapça nuskası paygambardın ubagында эле жазылбаптыр да. Себеби буга bir top ilimi изилдөөлөр бар. Эң алгачкы нуска бул байыркы түрк тилинде. Дейт да, байыркы түрк тили болгондо биздин ата бабалардын тили болуп атат да. Анан бул Мухаммед пайгамбардын көз өткөндөн кийин 300 жылдан кийин гана жанагы Аль-Асхар дегендин оңдоолор деген китеби чыккандан кийин анан араб тилине кайрадан которулган деген, Кур'ан которулган деген. Мухаммед пайгамбардан кийин 300 жылдан кийин которулган деген дагы илимий маалыматтарда жүрөт да. Анан ушул маалыматтарды эми албетте көп жыл өтүп кеткенден кийин бүгүнкү окумуштуулар ар кандай айта берет экен да, бияка чоюп, тияка чоюп. Кыргыз тарыхы боюнча деле өзгө аябай баягы актактар толтура да. Ошондой эле дин тарыхында дагы көп эле актактар бар экен. Анан бул бир кезде Союздун убагында Куранды которууга болбойт. Куран только араб тилинде болуш керек деген нерсе болгон да. Бирок мен бир топ кишилерден уктум, баягы сиз Куранды кыргыз тилине ыр менен которгондон кийин ошол сиз которгон аяттарды ыр түрүндө жаттап алып, анан ушуну менен намаз окуп атабыз деген адамдардан уктум да. Анан ушул Надырбек Алымбековдун котормосун жаттап алып, ошону менен эле окуп атабыз дегенин баягы арабчасын жатташ кыйын экен, бирок кыргызчасын жаттап ошону менен пайдаланып атабыз дегендерди укканда мен дагы өзүм таң калгам. Балким сизге деле кайрылып айтышкандыр андай адамдар. Эми менден билгенден ошол сахабалар ошо пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин эле 6 китеп чыгарган. 6 бул баары белгилүү да. Бирин ошол өстөрүндө, бирин Мединада абдан жербан, бирөө Ташкентте да азыр. Бирөө Ташкентте да. Ошо 6 китептин бири Ташкентте турат. Ошо эң биринчи эмесин Бар Куфе жазуусу менен жазылган. Ошо жазылган, ошо өстө эмеси менен Ташкентте турат. Анан эми Куранды дагы мисалы Инжилди, Торотту ар ким өз алдынча падышалар келген сайын өзүн ыктап эле котортуп алып жүрбөдү. Инжилди деле ошо бир топ абдан аралаштырды да. Анан бул 26 варианты бар Инжилдин. Ооба, ошондой. Анан бул Курандын өзүндө жасылуу бул эч качан оңдолбойт, которулбайт, өзгөрүлбөйт деп жазып турат да эмеси менен. Эми бул Куран чындык, бул туура жол, корккондорго Кудайдан шек күмөнсүз жалганы жок, кылайган деп мен ошону котордум Бакара сүрөсүн. Ошондуктан мен оюм деле келген жок, ошол колуман келгенди кылдым. Анан жана мен которгондор дээрде жасылуу мындай методика боюнча биз арабча окушубуз керек. Себеби ар ким өз тилинде окуй берсе такыр эмеден чыгып кетет, мааниден да. Кошот алат деген. Биз ошол баягы эле пайгамбар окуган, пайгамбар алейхиссалам окуган эле текст окуп атабыз. Азыр башка деле эч нерсе жок. Ошо парс намаз деле эмне. Анан кийин жанагы Курандын маанисин түшүнүш үчүн уруксат бар. Баары эле араб тилинде, негизги Куран араб тилинде деп азыр нускасы айтылат. Бирок Куранды биз өзүбүздүн түшүнүгүбүздү жазып берүүгө акыбыз бар. Да, мисалы мен арабчадан ичиме алып котордум да. Анан ошону мен түшүнбөгөн кишилерге жазып берүүгө мен акым бар да. Түшүндүрүүгө акым бар да. Ошону эми баягы орусча айтканда бул меники баягы бул эме маанеле да, смысл, значение, смысл да. Ошону эле мен тегерегинде болдум да. Анан жанагыдай ар ким окуса окуп жүргөн, оштон бирөө айтты эле, жок сен мени путать этпегин. Арабча окуй бер, биздин үйрөткөн пайгамбар боюнча. Анан түшүндүргөнү келгенде маанисин сен окугун. Ошондо керек болот. Анан болбосо мына китеп, бул ыйык китепти бир жерге илип коюп эле
кийиске салчу илгери биздин ак кийиске салып илип коюш. Кийис баштык кылып. Кийис баштыкты. Ал эч ким окубаганда эмне кереги бар? Куранда бир аят бар. Мисалы эшекке дейт, китептерди дейт, ушу көп китептерди артып алып туруп айдап баратсаң дейт, эшек жонунда кайсы эмне кандай китеп барат түшүнбөйт дейт. Окубаган киши деле окубаган китепти жанына жыйып койгон менен туура эле эшекке бара бар, эч эмеси жок да. Анеман көп нерсе бар Курандын, ар бир тамгасын алсаң мынча сооп, ал өзүнчө кеткен нерсе. Бирок эми сизге бизге окшогон немелерге бирдай бир акыл сезимди курчутушунан маанисин түшүнүшүбүз керек да. Туурабы? Ошон үчүн көп эле жерде эме кылат. Мисалы ушул бизден жана сиз айтып атпайсыз Крачковский, алар деле маанисин которгон. Крачковский, Саблуков деген которгон, Порохов мен Элмир теге Кулиев деген которгон Азербайжан жигит. Толук мен татар окумуштуулар мен окуп бүттүм. Порохованыкын эмесин баарын пайдаландым. Ал эмес анан тиги Эрнис агайдыкын мен баягы Куран менен иши жок жүргөн кезимде бир сер карап чыккам, толук эмес. А киши жарыктык кыргыз тилинин эң бир көркөм эмесинин эмеселе да, мындайча айтканда, көркөм сөздүн чебери. А киши ушул Куранды ушул көркөмдүк жагын күчөтүп салганда, анан кээ бир жерлерде абдан бир ушундай орустар айткандай ичке тонкий нерселер бар да, аябай. Ошондон көңүл бурбаганда, ошон үчүн а кишиге асылып, анан жанагынтип жок кылабыз дегенге чейин барган, ошондон да ал эң Куранды көркөм сөз менен кыргыздын жүрөгүнө жеткирет. Өзү негизи баягы Сагынбай Орозбаковдун манасында дагы ошо Курандын аяттарын көркөмдөп бир менен айткандары бар да, өзгөчө жанагы Ихлас сүрөсүн демеле укмуш эле куюлтуп эле айтып койгон сүрөнү. Анан бул жагынан алганда ушул Манастан да пайдаландыңызбы же караган жоксузбу аны? Манасты мен жашымда бүт окуп чыккам. Анан мен жалпы өзүмдүн ыр жазган анан элдик стилде жасам да мен ошону пайдаландым да. Манас деле элдик стилде. Бирок ошол талантыңыздын ойгонушуна Манастын деле окугандан кийин таасири тийсе керек. Албетте да. Эми биз көп нерсени окудук да. Орустун тарыхтарын окудук. Мен 50ге чыкканды жаздым дагы чейин мен 1000 китептерди окудум да. Мен жетекчи болсом деле китептерди окучум. Эми ошолордун баары анан жана эстутум деген бар да. Эстутум деген ал баягы жаш кезде ташка тамга баскандай калат экен да. Улгайганда баягы айрым менен суу үстүндө жазгандай дейт. Азыр ушул кезде унутчук болуп калдык. Азыр биздин көкүрөктө жүргөн дараматтын баары эле жаш кездеги нерселер калган. Кийинкилер ал мүмкүн да эмес, баары сактай албайт. Сактасаң да дүйнөнү дүңгүрөткөн Чыңгыз хан дагы айткан сөздөрүн айтып жүрүшөт го. 20 жыл мурдагыны демеле эсимден чыгарбайм, 20 мүнөт мурдагыны унутуп калам деп. Ошондой да биз деле азыр ошондой болуп калдык. Азыр мына мисалы согуштун убагында тайный ыр бар болчу. Сталинден коркчу да. Анан баары кээде мага айтып калчу, кээ бирөөлөр эч кимге айтпа дегендей. Ошол жана Сталинди атаңдын көрү Сталин элдин барын кыстадын, балдарын кетип аскерге кызыр калды кыстарың деп. Азыр көп эл билбейт. Аны биз ошо шыбырап жүргөндү укканбыз. Эми ошо кезде 10 жашар бир канча бир кийинчерээк ошонун баары калды да мен көкүрөктө. Жана кичине махабат ырлары, кээде уят суят, малдын артында үйрөсүң, кочумандарын үйрөнөсүң. Ошонун баары мен күнү бүгүнкүдөй турат да. Эстетим да. Анан баягы ошонун күчү менен институт бүтөт экенсиң, ата бабаң көрбөгөн жанагы эми бир технический терминдер бар да, мисалы сопроматте деген кайсы кыргыз окуп жүрүптүр. Ошондой нерселердин баардыгы жаштык кездин курчтугу менен бүтөт экен да. Агай, сиз тиги өндүрүшчү болуп ишти баштагансызда. Анан ошо кайсы окуу жайын бүттүңүз эле? Шундан айтып берсеңиз. Мен деги Кудайдан буйрук экен го, журналист болом деп кичине гестке бирдемге жазып жүрчүмүн. Таласта Лениндик туу деген гест бар болчу. Анан журнал кийин келсем жабылып калыптыр.
Анан тарыхчы болом дедим, операция болуп калдым. Ага болбоду. Кийинки жылы жанагы баарыбыз эле машинени жакшы көрчүбүз, автомобильный транспорт. Ошол автомобиль боюнча дегенге кирсем 1 балл жетпей калды. Анан бир Кудайдын буйругу экен. Эптеп атып Ташкентке өттүм, текстиль үстүнө. Ошондун ичинде машины, аппараты, производство, текстильный промышленность. Ошол текстиль өнөр жайынын жабдуулары өнөр жайы боюнча эң кыйын эмес ошол экен, технический. Ошого мен кирип, ошону бүттүм. Ташкенттен текстиль институтун 6 жыл, 2 жылдын ичинен Хрущевдун программасы боюнча биз эмеде завод иштешибиз керек да. Иштеп окуп, эң абдан керектүү экен да ошол. Темирди биз көргөн эмеспиз да. Ошо 2 жыл заводдо мен кадимкидей, мен фрезеровщик, мен иректовщик, мен слесармын, мен разряд алгам. Иштеп, темир тезек мен иштеп, анан кийин мен окууду улантып, анан бүткөндө мындайча айтканда бир инженер жыттанып чыктык да. Өзүңүздүн колуңуз менен кармап бар тиги фрезаларды, тиги токарный станоктордун баарын өз колуңуз менен кармап, деталдарды, бурамалардын жанагы ичинен сай чыгарып, сыртынан сай чыгаргандын баарын өзүңүз билгенден кийин анан уже инженер болуп чыктыңыз. Болбосо кыргыз баласы малдын артында чоңойгон бала кайсы темир эмне экенин билбейсиң да, ошо слесарь эмне экенин билбейсиң да. Ошондо 2 жыл иштеп калдык, кичине айлык алып, мындай кичине эме болуп чыкты, инженер механик, аны шаарда калгандар инженер конструктор болуп калды. Конструктордук бюрода иштеп калышты. Мен Ошко келдим, мен механик болуп эле ошо машина оңдой турган кесиптен баштадым да. Ама ойлоп табуучу деген жанагы наамдарды алган экенсиз. СССРдин ойлоп табуучусу, Кыргыз Республикасынын ойлоп табуучусу деген ошол кайсыл эмнелерди ойлоп таптыңыз эле? Мен ошол өндүрүшкө кандай болуп кирди эле? Ошого жөнүндө да айтып койсоңуз жакшы болот. Абдан мен ушу Ошко барганда эле мен жанагы жасалгалоо фабрикасында начальник, ошо оңдой турган ремонтный механический деп коет, ошого начальник болуп калдым, мастер болуп жүрүп. Анан ошол жерде 4 мамлекеттин эмелери келет. Абар эмеси да, жабдуулары келет. Бул Франциянан Амдес деген фирма абдан чоң, жана гүл басат, матага гүл баса турган абдан чоң үйдө болгон. Анан Германиянын эмеси машинелери келди. Анан дагы бир өлкөдөн, анан өзүбүздүн орустун деп коелук, СССРдин эмес 4. Анан эми баягы Ошто деле кадрлар баягы тоодон түшкөн, анан баягы дыйканчылык кылган эле эки элдин эле өкүлдөрү да негизинен орустар деле ар кайсы жактан келгени болбосо, келсе да гвардия үчүн келет. Анан ошол жана 4 мамлекеттин эмесин ишке киргизүүдө, анан тоодон түшүп келген кыздарды баягы машинеге коебуз, уктап калат, сындырып алат, билбейт. Ошону эле күн сайын түнү менен сынат да. Мен бир кара телефонум бар, үйдө уктоо жок. Баланча машина, линиялар баштан аяк токтоп турат. Күнүгө эми ошо кездерде бир 300 километрден мата чыгарабыз. Ошол күнүгө. Ошол Оштон Ташкентке төлөсөң жетип турат да. Ошол эмени токтотуп көр, токтото албайсың да. Ал тымына дарыя нарын агып атат да. Ошондой кезде анан кийин мен жана токтоп калуулар болгондон кийин башымды иштете баштадым да. Муну мындай кылсам болот, тигиникин кылсам болот. Францияныкын иштебестен да тиги бул СССРдин эмесин алып коюп, баягы эмелерин эсептеп чыгып, айланган эмелерин баарын тиштерине чейин эсептеп коюп койсом боло берет го. Деп ошентип жүрүп, анан башка жок да, мени Францияга бирөө жибербейт да, зап жасап келгин деп. Анан ошентип жүрүп, ар нерсени ойлоп жүрүп, кыйналып жүрүп, китептердин баарын ошондо окудум. Кайсы китепте эмне бар экен. Анан ошентип жүрүп, анан бир күнү биринчи немем ушул мындай бир магнитный неме бар, бияка матаны таштап турган. Ошо такыр жүрбөй койду. Каретка. Жүрбөй койду. Анан келип туруп анан бир эмеге жаңы жыл жакындап калган, эми отчет бериш керек Москвага. Мен бир бутум урунуп калды, бир складка барсам эле. Анан червячный редуктор деп коет. Ошо мотордун эмесин 41 жолу айлантат, пасайтат да. Анан карап туруп калдым. Ушуну жанагы магнитный эменин ордуна койсом кандай болот? Анан ошондо бир Кудай тааладан көп жерде айтам.
tık deyle düştü. Ondan oşonu men janagı Kirbaşip şatonlu mexanizm var, poyuzdu min aylanıp oşonu bilebsiz. Oşonu koyup durup andan bayagıla oşonu koygandan adala matany tiyaka biyaka alып kelip kalat eken bir atkalışı gerek. An oşonu koyup anan keyin ana Moskvaga atçot berdik çıka anan atçot ket bolbosa barında men karmap durdum men günölü bolup durdum men ne söyleyeyim uşunday aябай оор boldu da 15-20 gün hiç nerse tapa alбай uktay alбай жүрдüm. Keyin ana oşonun emesini ketken dala oşondan keyin bari ketti. Anam men janagı yememdi men janagı расположение katar berdim. Bersem kabul alıştı ayla jok. Anam kişini akça aldım 70 so'm. Oşondan keyin anam men janagıday bolgondum bарын kısıgıp kıla verip eme kıldım. 74-cü Leysir'den laureatı degen nam berdi Moskvadan bir top akça menen. Anan oşol ele жылы maga Kırgız SSR'nin emgek singirgen rationalizator degen nam berdi. Men oşo Kırgız ulutundagıların en birincisi bolup algan ekenmi. Kestke jastı, Şavdaban Babdıran çoğu. Fransiyanın, Germaniyanın apparatlarının bayıştı mümkünçülügün Kırgızstın şartında ondogon turbaysız mı? Oşo SSR'nin şartında. Eme koldan gelgen bir maşını oylap çıkardık. Al patent kerek eken. Yani şu bir жаңы болуш керек. Patent kaytalanıp kalsa bolboyt eken deydi. Ana ne mardelle tanıştık kerek eken oşo keste patentlerini neme kılbay koydu. Yani oşo menen bir жылы oşonu men ulantıp bu kilemge gelgende dağı ulantım. Ana benim bir bergen sunuşum oylap tavuşuluk 1 milyon rublge turdu da. Anın içinden 20% meniki de 200 bin. Ana menemi jetekçimin de minister kol koydu. Jetekçi olganda uyaldım. Oşon çakça agestaya çoğun akçada. Anan 100 bin el aldım ben albayım dedim. Ben işte vatat dedim. Ben de çaytkan hesap gerekti. Oşonun 60 binin usul silesarlarga, bugaltırga çeyin bölüp verdim. Ayaba çoğun akça. Anan özüm 40 bin uyga alып geldim. Oşonda uyga alып gelsem anda paket çok setkega salıp geldim. Şunday çoğun akça. 6 jigul eken. Jana lukus 6 jigul var emes böyle. 6 bin el ölçüde jigul. Oşonu men 40 bin alып geldim. Oşo 6 lukus jigulünün akçası eken de. Anan Kuday jalgap oşondan kitap çıgarıp baştagan tiyak berem akça orun tabat deç. Anan keyin anan munago bizde negizki şot var da bayağı misali kilemden ketip atkan negizki emede oşo aylığın alasın kalgan akın jok da anan köpçülük jetekçiler tiyak berem oylap tapıp Meyman gelevi tiyak bir galvandan keyin negizki nemeden aslında основной nemeden alıp koyuşatты. Anan bir gün çıkıp kalat je atkargan bugaltır noş bosa çıkıp kalat. Al emi судебный nersede sotga gider. Kuday jalga oşo oylap tavuşuluktan men akçam jetişti bolgonduktan men negizki önör jaydın şotuna tigenim jok da tap-takır. Mana keyin men ketkendeyin 4 yıl kasıştı, ayabay esir kulap men ketkendeyin ayabay isteşti, köp emelerde açtı. Kantip ele jebesin dep. Kantip ele oyunda da kantip jetekçi bolup jebesin deydi da, uşunday da. Anan keyin tekşerip bir Kırgız emes ulutundagı Pasava важным делам деген атайын эме бар экен, мени кылып keyin 4 yıl 80 kişini сурап bir жүрүп анан keyin kitep бербейсизби деп мага келди. Anda men jaşlar soysun da iştep kalgan. Minege verem dedi. Desem uşunça kişi 4 yıl eme kıldım, 80 kişini suradım. Biri dağı eş nerse aytıp bere alba koy satkan jok. Anan komünizmdi kursak sizde bolganda davnalı kurmağa ekenbis. Men kança jetekçini tekşerdim. Men taap alçımın deydi. Oşon üçün men sizin üstüңүzгө meni koygan deydi. Kızmattan ketkendeyin ele özündeli kişiler aytıp koyçu deydi. Anan sizde jok eken bir kitap berbeysizbi deydi. Anan men tamaşalarım şu artımda 4 yıl çukuldun anan hem sağa kitap bereyim desem anan canımda oturgan siles barıp berçi bu ketsin atan baleketiniz tasın bir kitapı berdi. Köp ele şu bizden jetekçilerin barını şu sugunup saldı, oturup saldı dedi. Bir kitap berdim. Hem oşonda men janagı oylap tavuşuluktan akşamdan
жетиштүү болгондугу үчүн мен жанагы негизги шотко тийгеним жок да эсеп. Агай, мына бүгүн биз тиги Чикем менен баштадык элек сөздү. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов дагы Айыл чарба институтунда зоотехник болуп, анан зоотехник болуп иштеп, чынында мал чарбасында иштеп жүрүп, анан таланты ачылып, анан алгачкы бир жана аңгемелерди которуп, анан кийин газетага корреспондент болуп иштеп жүрүп, анан жанагы алгачкы Фудзиямадагы Кадыр түн аңгемесин жазып, ошондон баштап романдарга чейин жазып, дүйнөнүн бардык жагына, бардык өлкөлөрүнө таанымал болду да. Сиз дагы өндүрүштөн баштап, анан кийин поэзияга, адабиятка өткөнүңүзгө эмне себеп болду? Талант мурда башында журналист болом деп макала жазып жүрчү элем деп атасыз. Бирок талант бир бул 50ден кийин жаздым деп атпайсызбы? Ага чейин магдыра эле уктап аттыбы, же ага чейин деле чиймелеп жүрдүңүзбү? Ушул жагын айтсаңыз. Эми бул жана айтпадымбы, мен ушу малчылар менен жүрүп, жанагыдай ар кандай ырларды жаттап алчумун. Радиодан 4 куплет ырдап атса, экөөүн мен эсимде калчу да. Анан негизги ошо Кудай берген кичине бир жөндөм бар экен да. Ошол жанагы эме болуп, эми мындай да. Жанагы эменин башында биздин адабият китебинде 10 класспы, 9 класста биринчи эле мектепте Токтогул турат. Анан Тоголок молду, анан Токобаев деген, анан Токомбаев, анан Бөкөнбаев, анан тиги Мукай Элебаев, ошо катары келет. Мен ошолорду карап отуруп эле, ошо кез мектепте ушунчалык ушундай бир дөөлөттүү, пайгамбардай кишилер экенин ачып эле ашык болуп отура берчүмүн да. Чыгармаларын баарын билем, алар жаттап да алам да. Ошо кишилерге мен абдан ашык, эмне деген укмуш кишилер, сүрөтү да турат. Ошо ырларын да жатка билем. Анан ошол эми көрсөм мен ичимде бир адабияттык бир абдан бир ырга, ошо сөзгө Кудай берген бир ышкы бар экен да. Анан жанагыдай болуп тиги журналист боло албай калдым, тарыхчы да боло албай, аптамабыз боло албаган тагдыр экен, жана текстилге кетип. Анан барганда эле Ошко жана кайнаган жерге ошол мен барганда 144 киши бар экен. Анан жүрүп отуруп 12 000, 14 000 кишиге жеткирдик. Кадр даярдадык. Жанагынтип ушундай чоң казанда кайнадым да. Анан үстүңөн карап турган партиялык эме бар да. Күнүгө карап турат. Эй, директор, планың кандай болду? Горком курдук. ХБКда канча жыл директор болдуңуз? Мен ХБКда 2 фабрикасында 7 жыл директор, өзүн генеральный 1 жылга жетпеген директор эле болду. 8 жыл директор болуптур. Анан ошол директор болбосоң деле төмөн жагында кайнап иштейсиң, күн-түн уйку деле жок да. Миңдеген кишинин тагдыры деген оңой эмес. Анан баа 5 жылдык план, 7 жылдык план дегендер бар эле. Москвадан бери карай турат. Анан партиянын күчү да аябай күчтүү да. Партия ушундай иштетет, бирок коргоп да турчу да. Мындай номенклатура деп койчу, мына ЦК номенклатура болсоң майда чүйдө властка тие алчу эмес да. Аяк жагы да бар болчу. Анан ошондой күн-түн иштеп жүрдүм. Бирок ошондой болсо дагы бир күнү Савданбай Абдыраманов келип калды. Гүлазык деген Ошто жүргөндө. Анан Надырбек, сен мыналар сөздү жакшы билет, оңоп бердим. Анан баарын бердим, аралаштырып жазып салып, бир слесарь мене, механик мене, ткач мене, ушунун баарын аралаш каша кылып салган. Анан баарын иреттеп, эме кылып жазып берсем, абдан ыраазы болду. Анан ыр жасасыңбы дедим, аны кичине жасам десем. Ап кел деп туруп, анан ошол аялдар, анан ошол инженер тууралуу 2-3 ырым бар эле берсем, барып эле Лениндик Ленин жолу газетасына барып аны чыгарып бердим. Ал чоң жазуучу экен. Бир айлан айын эме айтпа. Тим эле дуулдап жалдаштардын алдында. Анан кийин анан жана бияка килемге келгенден кийин анан кичине алдыңкы ишкана болуп калды, кичине көңүлүм эме болуп, анан бу борборго жакын, анан тиги бу кылып жүрүп, анан бир күн агай, мынакей сиз ошол килемде иштеп жүргөндө деле, Ошто жүрүп ХБКда директор болуп жүргөндө деле жазган ырларыңызга обондор чыгып ырдалып жүрдү да.
Анан кийин аны мен күндө көрсөткөн жокмун. Бияка келгенден кийин. жок, бүгүнкү күндө деле ошол сиздин бир 300дөн ашык ырларыңызга обондор чыгып ырдалып жүрөт да. Ооба. Аны ушуну сиз өзүңүз ошол обончулар менен иштешесизби же алар өздөрү эле баягы чыккан гестке китепке чыккан ырларыңыздан алып өздөрү обон жасабы? Ушуга дагы айтсаңыз. Негизинен туура ошол алгач эле ошол жанагы Ак Тилек деген ырым чыкты. Ала Тоо журналында болчу. Ар үйдө аксакалдуу кары болсо, балпайган байбичеси дагы болсо, балдары баар таап эмгегинен жанында жаркылдаган жары болсо деп. Анан ушуга бир Ошто жүргөн бир Айдосова деген бир 18 жаш кыз экен ошо кезде ошол обон чыгарыптыр. Анан аны Саламат Садыков алып ырдап, Ак Тилекте элге аябай жеткирип, анан ошондон эле баягы мен ырларымды бирөөлөр айтат, килем берип койсо керек деп, килеми жок эле ошо ырга чыккан ырларымды кичинекейден жыйнак болуп чыгып атты. Ошонун баарын өздөрү мен бирөөдүн Обончулар өздөрү эле чыгарат турбайбы? Кийин Себеби адамдардын жүрөгүнө жеткен ыр болсо, ошону алып обон чыгарып экен да. Анан кийин бир конкурстарда Мамонкулов Жумалы деген зам министр айтат, бийил конкурс өткөрсөк дейт, 20 ырга эң мыкты 13 сиздики болуп калды дейт. Анан мен аны уговаривать этип килем берген жок, өздөрү эле ушундай болуп деп. Ошо конкурсудан 13 сиздики болуп калды дейт. Ошо кезде жанагы мисалы элге аябай ырдалып кетти, жанагы Периштем деген көкөлөп учкан, көк үчкөн. Ошондой ырлар. Анан биринчи жазган ар бир акын баягы жүрөгүндө калган илгерки бир арзууларын жасат экен да. Мен да махабат ырларын аябай көп жаздым биринчи жылдарда. Анан ошо себептен болсо керек да, ошо махабат ырларын аябай көп. Жана ырдалып бүтпөйт, махабат деген аябай чоң элге аралап кетти. Ушундай нерселер. Анан ал бир жаштыкка деле карабайт экен го. Анан кийин анан мен мына сиз айткандай Куранга келип, мындай ыйман ырларын жазып калдым. Азыр деле бир Удур кутсам жазып коем. Ыйманым мисалы агай эми акынды чакырып алып туруп анан кийин ыр окутпай койсок жакшы болбой калат го дейм. Ушу бир ырларыңыздан окуп бербейсизби биздин телекөрөрмандарга? Эми ырлар мисалы ушу кезде мен жанагы бир чычкандар бар го, бир касып эле артын карабай эле топуракты шилеп каза беришет, артын карабайт. Ошондой болуп иштейм да. Артымды карабай иштейм да. Сиздин бир ырыңызды эл аябай сүйүп эметип жүрөт, жанагы обонда чыкса керек. Бул ырыңызга жана айылдаштарыңыз тууралуу, жанагы атаңыздын таамы тууралуу, ошо балдарыңызды тиги катардан чийип койбосун, туугандардын тизмесинен сызып койбосун деген ырыңыз бар. Ушул көп адамдардын жүрөгүнө жеткендир да. Илгери ошол атам Малымбектин таамы бир 15-20 жыл киши жок турду. Мен баягы ата энеси жок ини карындаштымды ошко алып кетип калдым. Баягы өзүмө алып кеттим да. Анан тамга кара кулпан илип кеттик. Ошентсе деле жыл сайын келип эле баягы эрмен баскан тамды карап отурам да. Ушу каяктан жайдан келем, Жамбыл аркылуу келебиз Таласка, ошол тамга эле келебиз да дайым. Көп жыл анан балалык өткөн жер. Ошо көп жыл турду. Ата эне жашаган жер. Кийин мен акын болгондон кийин ошол 90-жылдарда жаздым го. Ар үйдө ток эме эски там ээн турат кыштагымда, эбактан ээси жок деп бузбагыла, түбү бир тууган болом силерге мен, түңүлүп тизмеңерден сызбагыла. Бозоргон бостам турса жол боюнда, боордаш бирөө бар деп ойлогула. Ата энем Ак Тилектен салган эле, арбагын унут кылып койбогула. Ас болсо да көз салып бакшагына, алакандай жеримди сактагыла. Барбай калсам тагдырга айлаганча, балдарымды тисмеге каттагыла. Тууган элге туу бол деп таптагыла. Туйгун чыкса канатка чаппагыла деп ушинтип жаздым. Анан ошо кезде мен атамдын үйүнөн жасылган.
biri mümkün ошо жетим калган там мен өзүм үйүмдө азыр мен мындай салыштырып көрсөм кыргыз кыштактарын көп аралап жүрөм. 1,5 миллионго жетпесе дагы барып кала турган үйлөр жетим калды. Ошол эле сиздин ырыңыздагыдай Анан азыр ошолор Москвага барсам, мурда айыл чакыргандан барсам, бар эле ушуну ырдап берет да мага, байкесиздик экен. Бизге мигранттардын кимни болуп калды дейт. Анан мен айттым, мен да атам тамын куттап коюп сыздагам. Канча сагынып, жердин түбүнөн да болсо келип ошо тамды жыттап кетчүмүн. Эми силерди ушинтип жүрөсүңөр дейт. Анан ошол мен ойлойм, азыр ошол жанагы адамдын башына түшкөндө бардык бир ырдында бактысы болот экен, ырдында ойлойт экен. Эми ошол азыр абдан керектүү ыр болуп калды да. Кээ бир кыштактарда мага айтат, бирөөлөргө тапшырып кетсе туугандарына бир анан карабайт экен дейт. Баягы тосулуп кетет экен үй дейт. Бирөөнүн тамын бирөө карабайт экен дейт. Анан бир кыштакта ошо ош жакта ошол жанагы биринчи куплетин эски там мен турат кыштагым сызбагыла ошону чоң кылып бастырып келип туруп эшикке да айнекеде жабыштырып кетип атат. Ошо эч ким тийбейт экен дейт. Тууганыбыз турбайбы? Тууганыбыз экен деп окуйт экен дейт. Турган тийбейт экен дейт. Мына ошондой кылып көп эмелерди ошо жаштырып туруп анан жабыштырып кеткен. Ошо агай сизге терең ыраазычылык билдирели, чың ден соолук каалайбыз. Чыгармачылыгыңыз дагы жемиштүү болуп, элиңизге дагы бере турган ырларыңызды, жаштарга бере турган акыл насаат сөздөрдү ата бабадан келаткан ыр саптарыңыз аркылуу бере бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз эл акыны, Кыргыз Республикасынын өндүрүшүнө эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Республикасынын рационализатору төш белгисинин ээси, мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эсирдин ойлоп табуучусу акын Надырбек Алымбеков агабыз болду. Сизге рахмат. Шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.